Бул жомок бөбөктөргө арналат. Бака хан бийкеси, орус эл жомогу. Илгери бир падышанын 3 уулу болгон экен. Балдары чоңойгондо падыша аларды чогултуп: "Уулдарым, мен али картая электе силерди үйлөнткүм келет, неберелүү болгум келет." Уулдары атасына мындай деп жооп беришти: "Андай болсо, ата, бизге батаңызды бериңиз. Биз кимге үйлөнсөк болот?" Балдарым, ар бириңер бирден жебе алгыла, ачык талаага чыгып аткыла. Жебелер кайсы жерге түшсө, силердин тагдырыңар ошол жерде болот. Уулдары атасына таазим кылып, ар бири бирден жебе алып, ачык талаага чыгып жааларын тартып ок чыгарышты. Улуу уулунун жебеси баярдын короосуна түшүп, аны баярдын кызы көтөрүп алды. Ортончо уулунун жебеси кең соодагердин короосуна түшүп, аны соодагердин кызы көтөрүп алды. Кичүү уулу Иван Царевичтин жебеси көтөрүлүп учуп кетти. Ал кайда экенин билген жок. Ал жебени издеп отуруп сазга жетти да, ал жерде отурган баканы көрдү. Иван Царевичтин аткан жебеси баканын жанына барып түшүптүр. Ал бакага мындай деди: "Бака, бака, жебемди кайтарып бер." Ошондо бака ага мындай деп жооп берет: "Мени кулукту кылып ал. Эмне деп жатасың? Бакага кантип үйлөнөм? Түшүн, бул сенин тагдырың экенин билем." Иван Царевич кайгырып кетти. Башка кыла турган эч нерсеси жок болгондуктан баканы көтөрүп үйүнө келди. Падыша 3 үйлөнүү тоюн өткөрдү. Улуу уулун баярдын кызына, ортончу уулун соодагердин кызына, ал эми бактысыз Иван Царевичти бакага үйлөндүрдү. Ошентип падыша уулдарын чакырды. Аялдарыңардын кайсынысы эң мыкты тигүүчү экенин көргүм келет. Эртеңкиге чейин ар бири мага бирден көйнөк тигип беришсин. Уулдары атасына таазим кылып кетип калышты. Иван Царевич үйгө келип отуруп, башын жерге салды. Бака полдун үстүнөн секирип, андан сурады: "Эмне, Иван Царевич, башыңды жерге салып калдың? Же кайгырып жатасыңбы? Атам сага эртең ага көйнөк тигип беришиңди буйрду" деп айтты. Бака жооп берет: "Кабатыр болбо, Иван Царевич, жатып укта, таң кечтен акылдуураак." Иван Царевич уктап калды. Бака верандага секирип чыгып, баканын терисин сыйрып, Василиса акылманга айланды. Ал ушунчалык сулуу болгондуктан жомокто да сүрөттөөгө мүмкүн эмес эле. Василиса акылман алаканчаап кыйкырды: "Тикмечилер, бычмачылар, даярдаңгыла, мага эртең менен атам кийип көрө турган көйнөктү тигип бергиле." Иван Царевич эртең менен ойгонду. Бака кайрадан полго секирип түштү. Ал эми көйнөк сүлгүгө оролуп, столдун үстүндө жатыптыр. Иван Царевич кубанып көйнөктү алып, атасына алып барды. Ошол учурда падыша улуу уулдарынын белектерди алып жаткан. Улуу уулу көйнөктү жайып, падыша аны алып мындай деди: "Бул көйнөктү кара алачыкта кийүү керек." Ортончу уулу көйнөгүн жайып көрсөттү. Падыша мындай деди: "Муну мончого гана кийсе болот." Иван Царевич алтын, күмүш жана татаал оймо чиймелер менен кооздолгон көйнөктү жайды. Падышаны карап койду. Ооба, бул көйнөк майрамда кийүү үчүн тигилген экен. Бир туугандар үйлөрүнө кетишип, өз ара чечим чыгарышты. Жок, Иван Царевичтин аялына күлгөнүбүз туура эмес болуп чыкты окшойт. Ал бака эмес, кандайдыр бир сыйкырчы. Падыша уулдарын кайрадан чакырды. "Эртең аялдарыңар мага нан бышырып келсин. Кайсынысы жакшы бышырат билгим келет." Иван Царевич башын жерге салып үйүнө келди. Бака андан сурады: "Эмнеге кайгырып жатасың?" Ал мындай деп жооп берет: "Эртең падышага нан бышырып беришибиз керек." "Кабатыр болбо, Иван Царевич, жата берген жакшы. Кечки акылдан таңкы акыл жакшы." Алгач келиндери бакага күлүшсө, эми баканын нан бышырып жатканын көрүү үчүн бир чоң эне кызматчыны жөнөтүштү. Бака айлакер экен. Ал муну түшүндү. Камыр жууруп, мештин үстүңкү бетин сындырып, баарын чуңкурга куюп жиберди.
Чоң эле кызматчы падышанын келиндерине чуркап барып баарын айтып берди. Алар да ошондой кыла башташты. Бака кире беришке секирип чыгып, акылман Василисага айланып, алакан чапты. Наабайчылар, аш бузчулар, даярдаңгыла. Эртең менен мага атамдыкында жей турган жумшак аппак нан бышырып бергиле. Иван Царевич, эртең менен ойгонсо, столдун үстүндө нан жатыптыр. Капталдарына оймо чиймелер түшүрүлгөн, үстүндө болсо кооз шаардын сүрөтү түшүрүлгөн. Иван Царевич кубанып, нанды атасына алып барды. Ошол эле учурда падыша улуу уулдарынан нанды кабыл алып жатты. Аялдарынын наны күйгөн, баткак болчу. Падыша нанды кызматчыларына берди. Иван Царевич бышырылган нандарды алып келгенде, падыша мындай деди: бул нанды майрамдарда гана жесе болот. Падыша 3 уулуна эртеси күнү аялдары менен бирге тойго келүүнү буйрук кылды. Иван Царевич кайрадан үйүнө кайтты. Бирок ал кубанган жок. Башын ийнинен төмөн салаңдатып турду. Бака жерде секирип жатты. Ква, Иван Царевич, эмнеге кайгырып жатасың? Же атаңдан жагымсыз сөз уктуңбу? Бака, кантип кайгырбай коеюн? Атам мага сени менен майрамга кел деди. Бирок сени кантип элге көрсөтөм? Бака жооп берет: кабатыр болбо, Иван Царевич, тойго жалгыз бар. Мен сени ээрчийм. Капкара болуп күн бүркөлүп, күн күркүрөгөн үндү уксаң коркпо. Эгер сенден сурашса, анда бул менин кичинекей бакам, кутуну минип жүрөт деп айт. Иван Царевич жалгыз кетти. Анан анын улуу агалары аялдары менен келишти. Баары кийинип, жасалгаланып, сулууланып алышкан. Алар Иван Царевичке күлүп турушту. Эмнеге аялың жок келдиң? Жок дегенде жоолук менен алып келсең болмок да. Мындай сулууну кайдан таптың? Баардык саздарды кыдырып чыксаң керек, дешти. Падыша анын уулдары, келиндери жана коноктору саймаланган дасторкондор менен жабылган эмен столдоруна отуруп тойлошту. Бир маалда күркүрөгөн үн чыгып, бүт сарай солкулдады. Коноктор коркуп орундарынан секирип турушту. Ошондо Иван Царевич мындай деди: коркпогула, чынчыл коноктор. Бул менин кичинекей бакам, кутуга салынган, кутусу менен келе жатат. 6 ак ат минген, алтын жалатылган араба падышанын верандасына келип токтоду. Андан Василиса акылман чыкты. Анын көк түстөгү көйнөгү жылдыздар менен кооздолгон, башында жарым ай бар эле. Ал ушунчалык сулуу болгондуктан элестетүү мүмкүн эместей сезилди. Жомоктоо гана айтылат. Ал эми Иван Царевичти колдорунан кармап, эмен столго жана саймаланган дасторконго алып барды. Коноктор тамактанып, ичип, көңүл ача башташты. Акылман Василиса стакандан ичип, калганын сол жеңине куюп жиберди. Ал жеп, анан калгандарын оң жеңине салды. Улуу төрөлөрдүн аялдары анын амалын көрүп, ошондой кыла башташты. Алар ичип жешти. Анан бийлөөгө убакыт келди. Акылман Василиса бийлей берди, айланып баарын таң калтырды. Ал сол жеңин булгалады. Күтүлбөгөн жерден көл пайда болду. Ал оң жеңин булгалады. Ошондо ак куулар көлдүн үстүнө сүзүп өтүштү. Падыша жана коноктор таң калышты. Улуу келиндери бийге чыгышты. Бир жеңин булгалашты. Конокторго жеңдериндеги чачырады. Дагы бирин булгалашты. Сөөктөр гана учуп, бир сөөк падышанын көзүнө тийди. Падыша ачууланып, эки келинин тең кууп жиберди. Ошол учурда Иван Царевич акырын кетип, үйүнө чуркап барып, ал жерден баканын терисин таап, мешке ыргытып, отко күйгүздү. Акылман Василиса үйүнө кайтып келип, баканын териси жок болуп калганын байкады. Ал кайгырып, көңүлү чөгүп, отургучка отурду да Иван Царевичке мындай деди: Иван Царевич, эмне кылдың? Дагы 3 күн күтсөң, мен түбөлүккө сеники болмокмун. Эми коштош, мени 3-9 өлкөдөн ары 30 падышачылыкта өлбөс Кашшейдин сарайынан изде. Василиса акылман боз күкүгө айланып терезеден учуп чыкты. Иван Царевич боздоп, кыйкырып,
ар тарапка ийилип, кайсы тарапка туш келсе, бет келген тарап жака жөнөдү. Аялы Василиса акылманды издеди. Ал жакындан да алыстан да көп убакыт жер кесип издеп жүрдү. Өтүктөрү эскирип, чачы сакал муруту өсүп жөнөдү. Ал бир карыяга жолугуп калды. Салам, жакшы жигит. Эмне издеп жүрөсүң? Кайда баратасың? Иван Царевич ага өзүнүн бактысыздыгы жөнүндө айтып берди. Карыяга мындай деди: Ой, Иван Царевич, баканын терисин эмнеге өрттөдүң? Аны кийген сен эмессиң. Ээси чечип салбашы керек эле. Акылман Василиса атасынан акылдуураак жана айлакер болуп төрөлгөн. Ал ага ачууланып, 3 жыл бака болууга буйрук берген. Эч нерсе кыла албайсың. Мына бул жипти тоголот, тоголок деп артынан жүрүп отур. Иван Царевич карыяга ыраазычылык билдирип, жипти тоголок деп артынан жүрүп отурду. Анан аюуга туш келди. Иван Царевич жырткычты өлтүргүсү келип, мээлеп алды. Бирок аюу ага адам үнү менен сүйлөдү. Мени өлтүрбө, Иван Царевич. Мен бир күнү сага керек болом. Иван Царевич аюуга боору уруп, аны атпай андан ары жөнөдү. Аңгыча эле башынын үстүнөн алгыр куш учуп чыкты. Ал мээлеп атууга камынды. Алгыр куш ага адам үнү менен сүйлөдү. Мени атпа, Иван Царевич. Мен сага жардамымды тийгизем. Ал алгыр кушту боору уруп, атпастан жөнөп кетти. Чарчап чаалыкты, көздөрү чымырап кетти. Жанына коён чуркап келди. Иван Царевич күтүүсүздөн чыккан коёнду атып салгысы келди. Бирок коён адам үнү менен сүйлөдү. Мени өлтүрбө, Иван Царевич. Мен сага жардам берем. Ал коёнду аяп, андан ары жөнөдү. Ал көк деңизге келип, кумдуу жээкте араң дем алып жаткан чортонду көрүп, ага мындай деди: О, Иван Царевич, мага ырайым кыл, мени көк деңизге ыргыт. Ал чортонду деңизге ыргытып, жээк менен жөнөдү. Бир аздан кийин жип токойго тоолонуп кетти. Ал жерде тооктун буттарынын үстүндө айланып жүргөн алачыкты көрдү. Кичинекей алачык, апаң сени ошол жерге койгондой, мурункудай тур, аркаңды токойго, алдыңды мага карат, деди. Алачыктын алды ага, арткы бети токойго бурулду. Иван Царевич кирип, жез кемпирди көрдү. Ал меште от жагып, сөөк буту менен тиштерин арсайтып, учтуу мурду менен шыпты тирип турганын көрдү. Эмнеге мага келдиң, досум? Деп сурайт анда жез кемпир. Иван Царевич ага жооп берди. Ой, кемпир, сен мага алгач бир нерсе ичиришиң керек. Тамактандырып, мончодо буугат кактап жуунтушуң керек. Анан сурамаксың. Жез кемпир аны мончодо бууга кактап, жуунтуп, ичимдик берип, тамактандырып, төшөккө жаткырды. Ал эми Иван Царевич ага аялы Василиса акылманды издеп жатканын айтты. Билем, дейт ага жез кемпир. Аялың азыр өлбөс Кощей менен, аны кармоо өтө кыйын. Кощей менен күрөшүү оор. Аны эч ким жеңе алган эмес. Анын өлүмү ийненин учунда. Ал ийне жумурткада, жумуртка өрдөктө, өрдөк коёндо. Ал коён таш сандыкта. Ал эми сандык бийик эмен дарагынын үстүндө турат. Ал эми өлбөс Кощей ал эмен дарагын көздүн карегиндей сактайт. Иван Царевич түндү жез кемпирдин алачыгында өткөрдү. Эртеси эртең менен жез кемпир ага бийик эмен дарагы өскөн жерди көрсөттү. Алыспы же кыскабы, Иван Царевич ага жетип, таш сандык менен шуулдаган бийик эмен дарагын көрдү. Бирок ага жетүү кыйын болду. Капысынан кайдан жайдан аюу чуркап келип, эмен дарагын тамыры менен жулуп салды. Сандык кулап талкаланды. Бир коён сандыктан секирип чыгып, мүмкүн болушунча тез качып кетти. Дагы бир коён анын артынан кууп жетип, тытып салды. Коёндон өрдөк асманга көтөрүлүп учуп чыкты. Кайдан жайдан алгыр куш пайда болду да аны чапчып калды. Өрдөк жумурткасын түшүрүп алды. Ал көк деңизге кулап түштү. Анан Иван Царевич ачуу ыйлап жиберди. Деңизден жумуртканы кайдан табам? Капысынан жээке тиштеп алган чортон балыгы сүзүп келди. Иван Царевич жумуртканы жарып, ийнени алып чыгып,
учун сындыра баштады. Ал жумуртканы сындырды. Ошондо өлбөс Кощей кылычын шилтеп чапкылап жатты. Кощей канчалык кылычын шилтесе да, Иван Царевич иненин учун сындырып алды. Ошондо Кощей өлдү. Иван Царевич Кощейдин ак таштан жасалган сарайына барды. Акылдуу Василиса ага чуркап келип, анын таттуу эриндеринен өптү. Иван Царевич менен акылдуу Василиса үйлөрүнө кайтып келип, карлыкка чейин бактылуу жашап калышкан экен.